жүз жарык келсе дагы сен туткунга түшүп көлсүң деп Сибирге айдашкан. Кансыз согуш учурунда биринчи мамлекеттин кубатын көрсөтүш үчүн шылтоолоп 9 майда парадка айлантуу салт болуп калганда, биз учурунда бир аксакалдар жазсын, биз бүтө туралы дегендей кылган жок, өзүбүз эле жаздык. Эми 7-класстын окуучулары окуп келип айтып бериш оор болчу, анан баары китептен карап айтайынчы деп эле аракет кыла берет да. Оорбу, азбы, көппү материалдар кыргыз тарыхы жөнүндө болуп атат да. Маселе ушунда. 2200 жылдык мамлекеттүүлүк тарыхы деген өзү туура эмес болуп атпайбыз. Биз ошо жасалмаатты алып жүргөн, аны өзүбүзгө өздөштүрүп алган эл катары ушунда концепция таңууланган. Биз байыркы деген сөздү сыймыктанып, орто кылымда жашаган мамлекети бар эл дегенди сыймыктанып айтабыз. Бирок башкалардан жогору турган кыргыз улутту деп айткан бул жомокчун гана сөз деп эсептейм. Саламатсыздарбы, урматтуу Эсимде подкастынын көрүүчүлөрү жана угуучулары. Биз өзүбүздүн подкастты улап, Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхындагы көйгөйлүү, талаш тартыштуу маселелерди көтөрүп атабыз. Бизде тарых илимдеринин доктору, профессор, белгилүү тарыхчы Кыргызстандагы Тынчтыкбек агай, Тынчтыкбек Чоротегин агай, чоң рахмат биздин подкастка келип бергениңизге. Алгачкы эле ушул суроом. Биз жакында эле мындай изилдөө кылганбыз, ушул 1985-91 жылдардагы Кыргызстандагы коомдук демократиялык кыймылдар тууралуу. Сизден дагы маек куруп анан бул изилдөөгө колдонгонбуз. Анан бул жакта карасак, мына сиздин сүрөтүңүз турат, ушул жакта бир 25-30 жашта болсоңуз керек. Анан ошондой бир өзгөчө ойлор келип, кыргыз тили, иденттүүлүк маселелерини кантип келип калдыңыз ушул жашыңызда? Деги эле тарыхчы болуп, илимпөз болуп, ушул жолуңуз жөнүндө. Рахмат. Эми дароо айтыш керек, жаш кезибизден, ошол студент кезибизден эле бизге мындай тымызын тармия бергендер болду да. Мисалы үчүн, жана Чыңгыз Айтматовдун Маңкурт болбогула деген ураганын биз окудук да. Ушундай Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларындагы башкаларга байкалбаган, бирок кыргызды ойготкон дала исаптарды окудук. Бул демек ошол эле Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычын окуп дагы таасирлендик. Көрүңөрбү, демек бизде көркөм адабиятта дагы, анан башка илимий адабиятта да элди ойготкондор болгон. Мисалы үчүн Александр Матросовго чейин эле Чолпонбай Зотту төшү менен тосуп баатыр болгон. Демек Чолпонбайды Матросов кайталаган деген идеяны Асанбек Табалдиев деген философ 1970 жылдардын аягында жазып чыккан. Ал кезде биз окуучу бала болчубуз. Ата-энелерибиз аларды окуду, мектепте мугалимдер айтты, ушинтип. Демек тарбия акырындап жыйнала берген. Бир эле күндө эмес, ушундай туташ болгон. Кээде башка окуялардан дагы чейре аласың. Мен Ташкентте 1983-88 жылдары Чыгыштагы институтунда араб тилин үйрөндүм, түрк тилдерин үйрөндүм, булактарды үйрөнүп ошондо жүргөндө өзбектер кантип өз эне тилин баркытап баалай алгандыгын ичинен көрдүм. Эмне үчүн биз андай эмеспиз деген ой көтөрүп жаралды. Анан бизде 1980 жылдарда эч бир китепканабызда табылбаган кыргыздын бир топ өзүбүздүн китепканадан жоготулган чыгармалары, ошонун ичинде репрессияланган Тазабек Саманчиндин чыгармалары мен Ташкенттеги китепканасынан окудум да. Көрүңөр, өзүмдү ошол жактан да таба алдым десем болот да. Анан ошол кезде башка түрк элдеринин чыгармаларын үйрөнүш үчүн уйгурдун, анан кырым татарларынын гезиттерине да жазылып койдум. Алардын эне тилдеги гезиттерине. Уйгурдун гезити кириллде да чыкканы, анан араб жазмасындагысы да бар болчу. Мен араб графикасын үйрөнгөндөн кийин аларды да, алардын маданиятын иштен үйрөнгөнгө аракет кылдым да. Өзбекче да үйрөндүм. Албетте сүйлөгөндө кыргыз акценти менен, бирок өзбекче адабиятты өз алдынча жакшы өздөштүрдүм. Ушулардын баардыгы
ойгонгонго түрткү болду. Анан бизди өзгөчө ойготкон окуя 1986-жылы 16 декабрдагы 5 айынын 16-сындагы Алматыдагы окуя болду. Желтоксан окуясы. Ошондон кийин азыр бир жакшылап бир убакыт таап ошо 87-жылдын январынан тартып ала тоо кыргыз маданияты сыяктуу басмаларды ошол эле кыргыз туусун дагы окуп карап көрүшсө билинбеген бир нерселер бар. Кыргыз казак достугу жөнүндө ырлар, казактардын чыгармаларынын кыргызча которулганы, ушулардын баардыгы биздин тилектештик болчу да. Анан бул учурда бизде дагы улутчулдарды издеп этнограф Сабыр Аттокуровду, анан политолог Айкеев деген агайды дагы 2-3 биякта коомчулук алдында жазалаганга аракет кылышкан экен. Мындай жазалаганда коомдук жыйындарда баягы бир кезде баягы хунвейбиндер келип алып туруп Кытайда маданий инкылап учурунда кээ бир айдыңдарды, интеллектуалдарды сүйрөп алып келип туруп элден кечирим сураткан учурлар болду да. Ошо сыяктуу кылабыз деп Аттокуровду да сындашып, башкаларды сындашып ушундай окуялар болгон экен. Бул тескери натыйжа берди. Эл кайра аларды сыйлап калды. Анан мага бул жөнүндө кат жазып кесиптештерибиз жиберип атты. Кыргызстанда ушундай окуя деп. Гезит кечирээк келип атты, бирок гезиттерде бул окуя чыгарылбайт да. Ошентип менимче көрүнбөгөн телеграф бири-бирин ойготту дейм. Ушулардын баардыгы анан 1988-жылы кош тилдүүлүк деген чоң кыймылга алып келди. Бул кыймылды өзгөчө сүрөп колдогондор Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматовдор болду. Ошондо кош тилдүүлүккө каршы чыгышса да кээ бир орус тилдүүлөр бир эле орус тили болсун деп турбашты да. Анан 89-жылы алар эмнеге утулуп калды? Бир эле кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланды. Бирок орус тилинде лингва франка катары мындай этностор аралык баарлашуу тили деген макам берилип калды. Бирок иш жүзүндө кыргыз тилиде ошол лингва франка болууга акылуу да. Мына бир ошол окуялардын баардыгы телчетти десек болот. Баягы 84-жылкы кыргыз тарыхынын туура эмес жазылгандыгы жөнүндө концепция жарыяланганы 84-жыл болгону менен жазылганы 82-жылдан тартып талкуу боло баштаганда, ошондо мен Түгөлбай Сыдыкбек уулунун кыргыз тарыхын бурмалап атасыңар деп кыргыз бийлигине, коммунисттик бийликке, кыргыз академиясына, кыргыз тарых институтунун ошол кездеги жетекчилигине каршы жазган бир эмгегинин бир машинка басылгандарын таркатып жүрүштү да жашыруун. Ошондо бир Ысман Кожомбердиев деген археолог агайыбыз бар эле. Ошо мага берди. Балам, ушуну окуп ал депчи. Мен анын балконунда туруп эле колум менен көчүрдүм. Баарын эмес, негизги идеяларын көчүрүп жазып, мен да башкаларга окуттум. Ошондой бул да самиздаттын да бир бөлүгү болду да. Биз эне сай кыргыз тарыхы, азыркы тарых менен биз бирдей туташ элдин тарыхы деген идея, демек ошол учурда да күрөш аркылуу таркалган. Ошондуктан жалпы айтканда ушул замана кийинки кайра куруулар учурундагы ачыктык дагы бизди мындай ойгонууга көмөк болду. Болбосо пионер кезде мен деле 25 жылдан кийин коммунизм болот го деп ойлоп жүргөн бала учурунда. Агай, Кыргызстандын жана кыргыздардын ушу тарыхыбыздагы эң көйгөйлүү, талаш тартыштуу доорлоруна токтоло кетсеңиз. Эми көйгөйлүү тарых жөнүндө айтканда албетте анын баскычтары жөнүндө да айта кетиш керек да. Ошон үчүн биринчи кезекте ошо кыргыз тарыхын бурмалаган эки бир толкун болгондугун айта кетейин. Бири баягы совет доорунда Москва университетинин профессору теги Хакас болгон Леонид Кызылаш деген археолог агай бар эле. Ал жаш кезинде Кыргызстанда изилдөө жүргүзүп жүрүп, ошо археологиялык кызык ачылыштарды жасаган. Ал эми андан кийин
өзү баранды окумуштуу болуп калган кезде эмнегедир бир идеяга ушунчалык берилип ишенип алганда, Энесай кыргыз каганатынын тарыхы жөнүндө айтканда, байыртадан эле Хакас деген эл болгон. Энесай кыргыз каганаты иш жүзүндө Хакас мамлекетинин тарыхы. Бул Теңир тоодогу жана башка кыргыздардын бул Хакас тарыхына эч тиешеси жок. Албетте кыргыз деген чакан эле бир уруу болгон, бирок эл Хакас болгон деп ошону таңуулап келди. Окуу китептерин анын кийин баласы дагы улантып ушундай илимий жактан мындай урмалаган жобону тутту. Бул бир. Ал эми Хакас деген сөз 1923 жылы мурда адабиятта Минусинские татары, Миң суу татарлары деп аталып жүргөн чакан этностук топ үчүн сунушталганда, аны ошол кезде эле академик Василий Бартольд сынга алып, бул феодиясы баягы таандоорундагы кыргыз эли деген сөздүн өзү туура эмес, берилип калды деп айтып чыккан. Бирок элге андан ары таңуулана берди. Азыр Хакас Республикасы деген дагы түзүлүш бар. Ошо 70 жыл ичинде, 80 жыл ичинде бул ысымга көнүп калышып, азыр өздөрүн Хакас эли деп эсептешет. Иш жүзүндө алардын байыркы кыргыздардын эле урпактарынын бири экендигин өзү теги Хакас Астайбек Виктор Бутанаев деген биздин этнограф агабыз бар эле. Ал өзү Хакас болуп туруп буга каршы чыккан. Бул бир бурмалоо. Экинчи бурмалоо баягы 1970-жылдары Советтер биримдиги менен ошол кездеги Маонун доорундагы Кытай өз ара тирешип турган. Атүгүл тээ ыракы чыгышта Даманск аралы боюнча, анан бул Казакстандын түштүк чыгышында дагы чек ара чатактар чыккан. Бизде ошондо бир советтик бир идеологиянын таасири менен мына Кытай азыр бизге кол салып келет деген чочулоо болгон. Кийин кытайлык кесиптештерим менен жолугуп калдыкпы? Алар да жаш кезинде ушу биздей эле эсир мына кол салган атат деп коркуп жашашкан экен. Ошо эки тоталитардык мамлекеттин жетекчилери бири-бирине каршы турганда, ошо биздеги Советтер бириминдеги тоталитардык режимге кызмат кылыш үчүн Кыргызстан Коммунисттик партиясынын ошол кездеги идеологиялык жетекчилиги бизге таптакыр илимий жактан туура эмес бир идеяны таңуулаган. Ал идея 1984-жылы История Кыргызской ССР, Кыргыз ССРнин тарыхы деп орусча чыккан эмгектин биринчи томунда башка айтып жазылган. Энесай кыргыздардын тарыхы менен Теңир Тоо кыргыздарынын эч тиешеси жок. Ошондой. Бул концепцияны азыр дагы ошол китептен карап көрсө болот. Ошол учурда концепцияны колдогон кыргызстандыктардын ичинен мына академик Плоских да болгон. Анан кыргыздардын өкүлүнөн бирөө эле Анвар Макеев ошону колдогон. Кийин Анвар Макеев оюн жымсалдап, бурмалап, башкараак кылып түшүндүргөнгө аракет кылып жүрөт. Бирок анын ою дагы эле сакталып калып атат. Бул баягы Энесай кыргыз каганатынан кыргыз деген ат Алтайдагы башка эле бир элдер, корама элге көчүп келип алыптыр. Ошол жасалма атты алып алган эле бир эл топурап 16-жылында Кыргызстанга көчүп кетиптир. Анан ал кыргыз деген жасалмакты алган эл кийин бизге ошо бабабыз катары бул жерди ээлеп, анан азыркыга чейин азыр биз ошо жасалма атты алып жүргөн, аны өзүбүзгө өздөштүрүп алган эл катары ушундай концепция таңууланган. Азыр дагы концепцияны колдогон анча мынча гана кишилер бар. Алардын бири Анвар Макеев. Бирок биз ошол эле учурда маркум арабист Өмүркул Караевди эскере кетишибиз керек. Ал ошол учурунда эле абдан жакшы ынанымдуу бир эмгек жазып, ошо Кызылашевга да каршы чыккан. Анан 1984-жылкы жанагы концепцияга да каршы пикир жазган. Этнограф Имел Молдубаев дагы. Анан ошон бул жалаң эле кыргыздар эмес, ошол кездеги абдан көп орусиялык объективдүү тарыхчы, археологдор, этнологдор
иш жүзүндө Енисай кыргыз каганаты бул кыргыздардын тарыхы, теңир тоолук кыргыздар менен алардын түздөн түз байланышы бар деп жазып чыгышкан. Алардын арасында маркум Юрий Худяков деген археолог бар, Дмитрий Савинов деген археолог бар, жана башка бир катар окумуштуулар бар. Орусиялык эле окумуштуулар Кызыл Асуевди да сындаган. Анан кийин алар өздөрүнүн жанагы концепциясын белгилеш үчүн биз Кыргызстандын өзүндө өз эне тилибизде эмес, орус тилинде киргиз деп жазып келсек, алар орусиялык окумуштуулар ошондо эле орус адабиятында кыргыз деп жазышкан. Анан бул ошол совет доорунун эле бир орчун маселеси. Эми байыркы доорго келсек болот. Байыркы доордо биздин заманга чейинки 1.000 жылдыкта аты эскерилген элдердин бири катары кыргыздар болгондугун Бартолов дагы башка окумуштуулар да өз учурунда белгилешип, ошон үчүн байыркы элдердин бири деп Бартолов атаганда. Эми бизде 2001-2002 жылдары ушундай кеңири мааракелик иш-чаралар өтүп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деген белгиленбедиби? Ал кезде президент Аскар Акаев болчу. Бир абдан күлкүлүү да окуя болгон. Бул Парижде ЮНЕСКО менен анан Париждеги Сорбонна университетинин көмөгү менен бир эл аралык уюм бир жыйын өткөрүлдү. Ошого Акаев өзү физик илмий баяндама жасады. Ошол жыйынга мен да бардым эле, бирок бизге сөз берген жок. Бул программа боюнча ушулар болуп калды деп кечирим сурады. Ремидор болбосо ал чакырган эле. Анан кийин ошол жылдын аягында Аскар Акаев айтып атат. Тарыхчылар жазбай жүргөндөн кийин өзүм жазууга туура келбедиби деп бир айтып атат. Негизи ал ушул маселени көтөргөндүгүнө албетте биз алкыш айтабыз. Ошондо мамлекеттен көп каражат бөлүнүп, илимий жыйындар, бир жыйнактар чыкты, археологиялык, этнографиялык экспедицияга да мүмкүнчүлүк болду, эл аралык байланыш андан ары чыңдалды. Мунусу жакшы. Бирок маселе ушунда. 2200 жылдык мамлекеттүүлүк тарыхы деген өзү туура эмес болуп атпайбы? Себеби биздин заманга чейинки 201-жылы баягы Сымасян өзүнүн Шиитзи деген эмгегинде жазып калтырган окуя, ал кыргыздардын мамлекетинин тескерисинче жыгылышынын датасы болчу. Аны кыргыздарды ал кезде ири байыркы түрк элдеринин бири болгон Хун мамлекети, хундар басып алышкан. Демек, ошол жылы басып алса, ага чейинки тарых тек гана жазма маалыматтарда айтыла элек деп гана бүтүм кылышыбыз мүмкүн эле да. Демек, этнонимдин эскерилиши деп гана көрсөтсөк болмок. Бирок кийин ошондой иликтөө андан ары улантылып, 2019-жылы өтө сенсациялуу бир жаңылыкка күбө болдук. Оголу Мурас фондунун башчысы Кыяс Молдокасымов Бейжиңге барып келгенден кийин бир жакшы кабарды шаардана кылды. Ю Тайшан деген профессор азыр бир ачылыш жасап, ушундай кыргыз этнонимдери жөнүндө жаңы сунуш айтып жатат деп. Анан 2019-жылы июнда Кыргыз Кытай синологдорунун эл аралык жыйыны өткөрүлдү. Чыгыштануучулардын жыйыны Бишкекте өткөрүлдү. Ошондо кытайлык окумуштуулар Кытайдын Коомдук илимдер академиясынын тарых институтунун өкүлдөрү келип туруп, Ю Тайшандын баяндамасын окуп беришти. Ал ден соолугуна байланыштуу келе алган жок. Өзү 1945-жылы туулган булактануучу да. Эми анын тапканы өтө маанилүү этнологиялык маалымат болуп саналат. Ага ылайык кыргыздар жөнүндөгү Мутянцы Жуан деген 4-кылымдагы жазылган адабий чыгармада ага чейинки уламыштар кирген экен. Анын ичинде Му Ван деген, Му падыша деген Батыш Жоу деген сулалени династиянын өкүлү ушундай уламыштык саякатка чыккандыгы жөнүндө айтат.
ошо батыш ал кездеги албетте ички жана Борбордук Азияга чейин келип кайтып атканда ал кыргыздардын өлкөсүнө жолуккан деген сөз айтылат да. Демек Ван биздин заманга чейинки 10 жылында жашаган. Биздин тарыхыбыз демек ошол учурда өлкөсү бар эл катары каралышы керек дегенде мына Ю Тайшандын ачылышына негизденип биз азыр кайрадан карап иштеп чыгып жатабыз. Мунун өзү албетте мындан ары да терең талданып иликтенет, бирок эң башкысы буга ал өзү да ынандуу айтып атат. Кыргыздар кийин деле Янгён, Кеку, Жидесизи, анан Хейгиясы ар кандай аталышта жазыла берген да. Бирок ошонун баары бир эле экени Кытай булактары таамай көрсөтүлгөн. Демек ошонун байыркы эле дагы бир этнонимин таап жатат да. Тагыраак айтканда. Чоң рахмат агай. Ушул кыргыздардын калыптанышы жөнүндө тема өзү аябай чоң, анан көйгөйлүү оор темалардын бири экен. Анан ушундай биздин белгилүү тарыхчылар бири бирине өздөрүнүн концептилерин тааныштырып, айтып, талашып, тартышып жатканы аябай жакшы бир көрүнүш деп ойлойм. Анткени бул дагы бир чындыкка ар бир талаш тартыш жакыныраак алып келет да. Сиз айтып кеткен Анварбек агайдын дагы чоң эмгектери бар, анын да тарыхка болгон салымы бар. Кыяз агайдыкы, сиздики, анан сиз айтып кеткен баардык буга чейинки тарыхчылардын эмгектери көп, алардын дагы эмгектерин биз айта жүрүшүбүз керек да. Бирок ошол эле учурда элдер жөнүндө сөз кылсак, мына биз өткөндө подкаст чыгаргандан кийин деле, ага чейин деле бизде Facebook группаларда, соц тармактарда кыргыздар аябай бир улуу эл болгонбуз деген бир нарративти аябай жакшы көрөт экенбиз. Анан бул биздин улутчулдашып баратканыбызды көрсөтпөйбү? Эмне үчүн биз ушунчалык улуу болгонду жакшы көрөбүз? Бул жакшылыкка алып барабы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы, эми сөздү улуу деген сөздү бир аз башкачараак алып көрсөк, байыркы элдерден болгонбуз деп айтканга азыр дагы ынандуу айта алабыз. Байыркы элдердин бирибиз, ага эч уялбайбыз. Мисалы үчүн албетте биздин элибизде Манас эпосунда абдан жакшы сөз бар. Баягы курама жыйып журт кылдым деп. Демек өзөккү кыргыз эли улам башка тарыхый кырдаалда, башка баскычтарда башка элдердин өкүлдөрүнүн өзүндө журулуштуруп турган. Жапондордо да ошондой, Айну жана башка элдер, биз билбеген көп элдерди алар да журулуштурган. Кытайлар өздөрү ачык айтат, көптөгөн элдерди биз өзүбүзгө журулуштурдук деп. Кытайдын өзүн басып алган далай көчмөн элдер кийин акырындап кытайлашып кетишкен да. Алар анан Кытайдын жалпы мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн күрөшүп калган ошо элдердин лидерлери. Алардын эң соңкуларынын бири бу манжурлар. Ага чейин дагы далай элдер ошо монголдордун, ошо ага монголго чейин түрк тилдүү элдердин өкүлдөрү да Кытайды айрым бир падышалыктарын бийлеп калган учурлары болгон, кийин кытайлашып кеткен учуру болгон. Азыр мына көз алдыбызда биздин бир өтө көп тарамдуу бир элдерден куралган бир мусулман калкыбыз бар, дуңандар. Алар дуңандары жанагы гана араб фарсылардан эмес, ошо түрк тилдүү элдердин өкүлдөрүнөн да куралгандыгы жөнүндө бейжиндик профессор Мухаммед Хуженхуа баса белгилеп эмгектер жазып жүрөт. Арасында кыргыздардан да дуңанга кошулган деп айтып атат да. Мына ошол сыяктуу кыргызга да абдан көп элдер кошулган. Ошол башка элдер кошулгандыгын таануу менен бирге биз өзөккү эл катары кыргыз байыркы тарыхы бар деп алтай алабыз. Ал эми улуу деген маселе боюнча биз албетте бүт баардыгын кыргыздар ээлеп алган деген сыяктуу бир жалган картаны таңуулап жүрүшөт. Бир немистин бир кайсы бир техникалык, жок, гуманитардык эмес билимдер боюнча доктор болгон бирөө ушундай бир күлкүлүү карта сунуш кылыптыр. Анда карасаң Финляндияга чейин кыргыз мамлекети болуп турат.
кыргыз тарыхчылар билбей жүргөн турбайбы, көрсөң ушундай улуу мамлекет болгон турбайбызбы деп аны Facebook аркылуу абдан көп таркаткандар болду. Анан менден да сурашты. Ушу картага пикириңиз кандай? Шөл бөрүн эле ушундай бир фамилиясы бар бир профессорго таандык деп айтылып атат. Ал тарых илимине эч тиешеси жок киши. Анда мен айттым, эгерде мен немистерге жаккым келсе, мен бир карта чийип бере алам. Немистер баягы алдыңкы жагы ошо биз жаңа Панфилов дивизиясынын өкүлдөрү Москванын алдынан сүрбөдү артка. Мен антип Москвага чейин жеткен деп отурбайм. Тиги Сталинградка, Волгоградка ошого чейин жетти деп отурбайм. Мен аларга Алясканы да немистер басып алган деп карта чийип берсем, анан ким мени даңазалайт? Албетте сабатсыз гана немистер даңазалайт. Реалдуу немистер ал фактыга гана негизденет деп ошондой түшүндүрдүм да. Демек, улуу деген сөздү дууруна ылайык колдонуш керек. Анан биринчи жолу бул сөздү кыргыздар эмес, абдан көп тилдерди билген, чыгыш таануу боюнча эң мыкты устат, адис, полиглот, булактаануучу Василий Бартол. Анын немисче аты Вильгельм Бартхольд. Өзү кийин орусташып кеткен немис окумуштуусу. Ошол кыргызская великая державия деп биринчи жолу ошо колдонгон да. Бирок аны ал болгону бир 85 жылдын ичинде гана алган. Болжол менен 840-тан 925 жылга чейинки убакытты камтыган доор үчүн гана колдонгон. Чын эле великий улуу дегенде, великая держава дегенде кыргыздар эмес, биринчи жолу ошо немис окумуштуусу, Орусиянын академиги Василий Бартол колдонгон. Ошол доор үчүн гана. Анан ал доорду кийин дагы атасы орус, энеси немис болгон Юлий Худяков. Ал звездный час в истории кыргызского народа деп айтты. Кыргыз элинин жылдызга кол сермеген сааты деп. Көрдүңөрбү? Тиги саат деген ал ченелүү убакыт көрсөтөт. Ал ченелүү убакыт ошо дагы 840-жылдан 925 жылга чейинки гана убакыт. Бирок бирөөлөр айтышы мүмкүн, ушунча эле өтө аз убакытты эмне үчүн улуу деп атышат деп. Улуу түрк каганаты деген бар. Анын бирдиктүү, кубаттуу бир гана ханга баш ийген учуру, каганга баш ийген учуру 551 жылдан 581 жылга чейин 30 эле жыл. Андан кийин батыш, чыгыш түрк каганаты деп ыдырап кетти. Андан кийин дагы башка мамлекеттерге ыдырады. Бирок тарыхта улуу түрк каганаты калды да. Демек, тарыхый баскычтардагы ошолорду көрүп, анан бүтүндөй баардык элдин тарыхын улуу болгон деп айткан туура эмес да. Кайсы бир учурда өзгөчө болгон тарыхый баскычтары бар. Ошолорду тартынбай, булакка таянып, сыймыктана да айта жүрсөк болот. Бирок эң башынан тартып эле биз улуу болгонбуз, анан баягы баардык түрк тилдүү элдерди мындан ары кыргыз тилдүү элдер деп атап жүрөлү. Себеби кыргыздар мурдатан айтылган экен, түрк каганаты ушу 551 жылдан, демек биздин замандын 6-кылымдын ортосунан кийин эле болуп атса, эмне үчүн биз элибиздин тарыхын кемейтпешибиз керек деген сөздөр бар да. Мен ошого жооп берет элем. Байыркы учурда биз эл катары, этнос катары чагылдырылып калгандыгыбыздын өзү бул чын эле сыймыктуу маселе. Бирок ошол байыркы учурда дагы түрк тилдүү элдердин ичинен кыргыздар саналуу болгон. Аларга чамалуу азыраак болгон деп аны деле тартынбай айтыш керек. Себеби эң ири мамлекеттер ошо Хун мамлекети болду. Хун мамлекетине каршы улуу Кытай дубалы курулуп атпайбы? Усу мамлекети дагы Хангы, кийин Хангы деп атап атабыз. Ошо мамлекеттер дагы кубаттуу мамлекеттер болгон. Демек, анын элдерин баардыгын өзүн кыргыз деп атады деп биз таңуулаганыбыз күлкүгө келерлик болуп калат да. Ошондуктан биз түрк деген этноним шарттуу түрдө илимде кабыл алынып калынган. Маселен,
ушул тили жагынан бизге жакыныраак болгон альтернативдик тилде сүйлөгөн шумер эли да бар экен. Аны шумерди хангары деп өзүнчө башкача атаган деп да жүрүшөт. Бирок ал элди биз мындай четтен чыга алып силер да кыргыз тилдүүсүңөр деп атай алабызбы? Жок. Демек биз байыркы деген сөздү сыймыктанып, орто кылымда жашаган мамлекети бар эл дегенди сыймыктанып айтабыз. Бирок башкалардан жогору турган улуу кыргыз улутту деп айткан бул жомокчун гана сөзү деп эсептейм. Чоң рахмат. Агай, мен мындай суроо бергим келип атат да. Тарых илими ушундай оор экен, анткени ага мамлекет кийлигишет, идеология, кээде пропаганда дагы ойноп кетиши мүмкүн. Анан кээ бир темалар тарыхта канон болуп калып атат да. Анан ал жөнүндө терс бир нерсе айтуу, критикалоо такыр эле мүмкүн эмес болуп калат. Ушул кайсы бир доорлорду же тарыхый инсандарды эмне үчүн канондоштурабыз, анан ал эмнеге алып келиши мүмкүн? Жакшы, эми азыр мындай ылдыйраак түшүп келсек, бир эле маселени айталык. Биздин жакшы досубуз, тарыхчы маркум Нарынбек Алымкулов ушу биздин кыргыз адабиятында, илимий адабиятта биринчи жолу ушу 28 баатыр деген жалган экендигин көрсөтүп чыкты. Бул баатырлар жалган дегенди көрсөтпөйт. 28 баатыр деген идеянын өзү жалган экен. Иш жүзүндө алар баатырдык көрсөттү деген күндөрдөн кеңирирээк ошол ротада 100дөн ашык мыкты баатырлар согушкан. Алардын арасында Дүйшөнкул Шопоков да болгон. Мисалы үчүн бизге ошол кезде 28 баатырга байланыштырып айтып жүргөн күндөн 1-2 күн мурунураак курман болгон Дүйшөнкул Шопоков. Ошону сыйлаган баатыр эмес деп караганга болбойт да. Тескерисинче биз бул тарыхка башкача көз караш менен карап атабыз. Анан мына улуу ата мекендик согуш деп айтып, бизде экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндө айтып келгенде, согушка биз улуу ата мекендик согуштан 41-жылдын 22-июнунан кийин гана киргенбиз деген нерсе таңууланган. Концепцияларды биз көп эгемен мамлекеттерде жаңыча карап атышканын көрүп атабыз. Азыр биз ачык айта алабыз. Экинчи дүйнөлүк согушка ошол кездеги Сталиндик Кремль 1939-жылы кирген. 23 августта ошол 1939-жылы Молотов-Риббентроп пакты кол коюлганда Сталин алардын жанында турду, аларды колдоп тур. Ошол пактка негизденип алып, алар Чыгыш Европанын бир топ жерлерин өз ара муну мен басып алам, сен тигини басып аласың деп, анан 1-сентябрда 39-жылы Польшага Германия кол салды, 17-сентябрда Кызыл армия кол салды. Мына ушулардын баардыгын биз тарыхтын бөлүгү катары айтышыбыз керек. Өзүбүздүн бабаларыбыз Фин согушуна катышкан. 1939-жылы 30-ноябрда Кызыл армия кол салган эгемен Финляндияга. Анан түгүл аларды биз толук басып алабыз, анан биз жаңы жумурият уюштурабыз деп мында тырмакча алганда илгер үмүт менен Карел Фин Советтик социалисттик республикасы деген 16-союздук республика да түзүлгөн. Ал кийин 50-жылдары гана жоюлду да, себеби Финляндияны баса албай калдык толук. Ушул сыяктуу нерселерди Балтика боюндагы өлкөлөрдү кантип 40-жылы каратып алганыбызды, ушулардын баардыгын экинчи дүйнөлүк согушка СССРдин катышуусу катары биз сөзсүз түрдө жаңыча киргизип атабыз. Бул бери жактагы эле окуя. Эми концепция сөзсүз өзгөрүүгө тийиш. Эгемен мамлекет өзүнүн мамлекеттик концепциясын жүргүзүп аткандыгы анын эгемендиги менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мына 19-жылдын ортосунда 1855-жылдан тартып Түндүк Кыргызстан 1863-жылга чейин ыктыярдуу кошулган дегенди Турдакын Усубалиев чоң концепция катары Кыргызстан Компартиясынын башчысы катары 60-жылдары көтөрүп чыкты.
ал Исхак Разаковтан кийин Келер Зымат өзүн көрсөтүш үчүн көтөрдү. Анан академик Бегмалы Жамырчиновдун ага чейин чыккан эмгегин кайра башка аталыш менен добровольное хождение, ыктыярдуу кошулуу деп кайра жарыялат. Китебинин сырты дагы обложкасынан эле Ошондой жарыялаттырды. А бирок мазмунунда академик Жамырчинов бизди басып алышканын эле анык эле көрсөтүп атат. Ошол кезде деле Үмөт Агалы Ормон уулу, Осмон Датка Тайлак Баатыр уулу ошолор каршы куралды салгылашкан. Акыры баягы Кашкарга чейин чегинип кетишкен. Ушулардын баардыгы демек 1868-жылга чейин Түндүк Кыргызстандагы ыраттуу согушканын көрсөтөт. Эгемендик үчүн күрөшкөн кишилер да болгон. Мисалы үчүн биз тарыхта Балбай Баатыр каякта өлгөндүгү жөнүндө көп айта бербейбиз да. Балбай Баатыр Эшкожо уулу кийин орустарга каршы пикири үчүн текесте жүргөн жеринен алдап кармап алышып, анан Верный кийин Алматы шаарындагы оторчулардын түрмөсүндө өлүп атпайбы? Көрүңөр, алар тарыхта айтылчу эмес да. Бүт баары ыктыярдуу деп айтылчу. Мына Жаңгарач деген Солтон манабы. Байтик Солтондун дагы бир манабы. Байтик орустарга колдогон саясат жүргүзсө, Жаңгарач ага каршы чыгып, таласка чейин өзүнүн багы колдогон эли менен көчүп кеткен. Ал Кокон хандыгын колдогон. Кокон хандыгын колдогон көптөгөн кыргыздын чыган ишмерлери болгон. Ошолордун баардыгын биз объективдүү жазып атабызбы? Мына бирок дароо айтыш керек. Кыргызстандагы көз каранды эмес, Орусиядан көз каранды эмес, тарыхый көз карашты өзүнчө ыраттуу система катары көрсөтүп, расмий кабылдоо аракети кайра курулар учурунда эле болгон. 1989-жылы сентябрь айында кыргыз тилинде да, орус тилинде да эки тилде тең Мугалимдер газетасы «Учитель Кыргызстана» деген китепте ошол кездеги билим берүү министрлигинин колдоосу менен, ошол кездеги азыр билим берүү академиясы болуп калбадыбы? Мурда ошо министрликтин алдындагы институт болчу. Ошонун колдоосу менен жаңы кыргыз тарыхынын программасы чыккан. Ошондо баягы жана жогоруда айтпадык, Энисай кыргыздардын каганатын тарыхын четке каккан, ошо коммунисттик көз карашты таптакыр четке кагып, жаңыча көз караш айтылды. Бул ыраттуу түрдө Энисай кыргыз каганаты дагы ошондой эле Теңир тоолук кыргыздар дагы бир эле ыраттуу тарыхка ээ деп. Андан тышкары мында жуурканды өзүбүзгө эле тарта бербедик. Ошо Энисай кыргыз каганатынан башка кыргыздар да, башка элдерге да кошулган деген идеялар ошо программанын өзүндө бар. Хакастар, Тува, Шор, Фуй кыргыздары Манчжуриядагы, Алтайлыктар, ошолорго да кыргыздар кошулган. Башкырларга да ошол кыргыздардын чачырындысы кошулду. Саха, якуттарга дагы кошулду. Көрдүңөрбү? Демек, ошол бир ири бутактан кийин бутактанган, андан ары тарыхын уланткандардын бири катары өзүбүздү көрсөттүк. Баарына мындай тегиз караганга аракет кылынды да. Мына ушул концепция кийин эгемендикти алгандан кийин Кыргызстан андан ары чыңдалды. Анан кээ бир сынчылар айтып атпайбы, жөн эле баягы акчаны жакшы көргөн үчүн окуу китеп жазып эле бир өздөрүнүн болбогон сөздөрүн жарыялап атат. Эгемен Кыргызстанда андай маселе жок. Кийинки президенттер канча да алмашса дагы бизде ыраттуу түрдө билим берүү министрлиги, билим берүү системасы бар да, алар программаны ошого ылайык түзүп улантып келишет. Демек, бул кепси концепция жалгыз гана жанагы окуу куралдарын чыгарган авторлордун өзүнүн концепциясы эмес. Актаандаш ошол концепцияга ылайык көптөгөн эмгектер чыкты. Демек, бул Кыргызстандын эгемендигинин жүзү болгон концепция. Албетте, мурда бул концепцияга марксист лениндик таптык көз караш дегендер таң уланчу бийлик тарабынан. Азыр бизде көп партиялуулук, анан кайсы бир саясий партиянын идеологиялык үстөмдүгү жок. Ошондуктан шарт мындай салыштырып айтканда Кыргызстанда бизде либерал көз караш.
Ошого карабастан биз албетте мына көрүп атабыз коңшу өлкөлөрдө кандай болуп атат. Мисалы үчүн үзөңгүлөш делген Орусиянын өзүндө кийинки кезде тарыхты бурмалоо аракеттери расмий түрдө көрсөтүлүп атат. Мунун өзү аларды биз туурайбыз деген маселени айтпайт. Мисалы үчүн азыр дүйнө тарыхын караганда биз Куликово салгылашуусу кичинекей эле жөн эле бир окуя болгондугун биз өзүбүз тартынбай эле жазып атабыз. Ушул дүйнөнүн тарыхында көптөгөн бир маселелер, түйүндүү маселелер бар. Ар бир өлкө ар башкача карашы мүмкүн. Бирок биз тигил же бул чет өлкөнүн концепциясынан негизденбестен дүйнөнүн жана чөлкөнүн, региондун тарыхындагы өз алдыбызча жазып баштадык. Ай, мына сиз ушул мектеп куралдардагы тарых китептеринин авторлорунун бирисиз, Анан менде мындай суроо жаралып атат да. Бизде окуучулар, студенттер дээрлик тарыхка кызыкпайт, анан тарыхты билбейт да. Мисалы үчүн ошо биздин байыркы доордо орто кылымдарды жакынкы же жаңы тарых жөнүндө такыр эле кызыкпайт, билбейт. Бул деген маселе эмнеде сиздин оюңузча? Мындай, бул инсанга жараша. Мисалы үчүн башкандай. Дональд Трамп деле тарыхты билбейт экен деп мен жакында таң калдым да. Мисалы үчүн тиги эми кыргыз тарыхынан дүйнөлүк саясатка да өтүп атпайбызбы? Жапонияны эмнеге биз коргой беребиз? Жапония өзүн өзү коргобойбу деген сыяктуу сөздөрдү айтканына таң калдым да. Себеби Жапония милитаристик мамлекет болуп, анан 1945-жылы 2-сентябрда багынгандыгы жөнүндө декларацияга кол коюп капитуляцияланды, багынды. Ошондон кийин ага эл аралык коомчулук таңуулады. Сенин күчтүү армияң болбойт деп. Анан ошо Жапониянын кепилдигин өзүнө алып алып, өзүнүн аскердик базасын жайгаштырган АКШнын азыркы президенти ошону түшүнбөгөнү таң калдырды да. Мына Европаны дагы Германияны мисалы үчүн өзүңөр коргогула деп. Германия да 2-дүйнөлүк согуштан кийин чынында ага дагы ири армия алууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Анан кийин баягы идеологиялык кансыз согуш болуп калгандан кийин берки федеративдүү Германия жагын батыш колдоп берди, чыгыш жагын жанагы Варшава келишими долбооруна киргиздирип алып, СССР колдоду алардын армияларын. Бирок алардын армиялары чакан бойдон калды. Мына азыр эми Америка башкалар өзүңдү өзүң жакшылап куралдандыр десе, Германиянын толук мүмкүнчүлүгү бар азыр. Бирок алар өтө прагматист. Азыркы Германия мурдагы нацист Германия эмес. Булар демократиялык өлкө. Ошон үчүн булар бардыгын өзүнүн элинин уруксаты менен мына эми гана ошо бир аз куралдуу күчтөргө бөлүнчү каражатты эми гана көбөйткөн атат. Аны дагы Америка талап кылып атат, Трамп. Силер эмне көбөйтпөй атасыңар деп. Бул Трамп тарыхты билбегендиги. Иш жүзүндө мына Украинадагы согушту алалык. Украинанын өзүнүн өзөктүк куралдары бар болчу. Ошо аны алып жатып, ушундай кепил болом, сенин көз каранды эместигиң, аймактык бүтүндүгүңдү биз коргойбуз деп макул болгон өлкөлөрдүн бири Орусия болду, анан Америка болду. Ошондон кийин гана бизди эч ким мындай каратып албайт, кол салбайт экен деп жөн эле бекер эле өткөрүп берди да. Азыр көрсө ошого кол койгон өлкөлөр сөзүндө турбагандыгын эми Украин эли өзүнүн жон териси менен сезип атат. Тиги баскынчыл Путиндик режим алардан Крым деле эмес, Донбасстын бир аймагын бизге толук өткөрүп бер деп талап кылып атат маселени да. Болбосо бүт баарын басып алабыз деп. Эгерде Украинаны басып алсак, андан кийин Казакстандын кээ бир аймагына киребиз деп ачык эле өзүнүн оюнун айтып чыккан генералдар, депутаттар да болду Орусиянын мамлекеттик думасында. Демек, бизде ар бир өлкө өзүнүн эле тарыхын эмес, дүйнөлүк тарыхты да калчап карашы керек экен да. Ошону өзүбүз реалдуу карашыбыз керек. Кайсы бир чоң байке келип туруп сен тарыхыңды же дүйнө тарыхын мен ойлогондой жазгандай бол деп тамуулаганына биз эч моюн сунбашыбыз керек.
биз балким мен башка фактыларга кирип кеттим, бирок сиздин сөзүңүзгө мен ушул мисалдар менен жооп бере алдым го деп ойлойм. агай, мен ошол өзүм тарых мугалими болуп иштеп калдым мектепте. Анан ошо 7-класстарга сабак бергенде алар дүйнө тарыхын ошо Россиянын китеби менен өтчү, а Кыргызстандын тарыхын сиз башка дагы авторлор болсо керек, бирок тексттер аябай оор эле да. Эми 7-класстын окуучулары окуп келип айтып бериш оор болчу, анан баары китептен карап айтайынчы деп эле аракет кыла берет да. Балким адаптация кылышыбыз керек балдарга ылайыктап бардык тексттерди. Мына ошон үчүн жаңы муун жетилип чыкты да. Мисалы үчүн мен балким 90го чыгаармын, андан көбүрөөк жашаармын, балким кийинки жылы өлүп кетермин, бир теңирдин колунда дегендегидей, туурабы? А биз алгачкы концепция иштеп чыгып, жазып, көтөрүп, кээ бир улуу муундагы эскиче көз караштагы кишилерге каяша кылып чыкканда биз 20лардын ичинде эле болчубуз. 30-тун башында ушундай эле болчубуз. Анан бир жолу Түркиядан бирөө да кайрылып сындап жазып калды да. Ушу эмнеге эле татаал жазылды, анан эмнеге эле ушул эле кишилер чыгара берет дегендейчи. Биз учурунда бир аксакалдар жазсын, биз күтө туралы дегендей кылган жокпуз, өзүбүз эле жаздык. Мына азыр дагы өзүңөр жазгыла, азыр биз билбеген мультимедиалык маалыматтарды жакшы билесиңер, өтө жеңилдетип, жанагы интернетке бир баса койсоң, ошо окуу китепти интернетке да байлап, андан ары бир нече видео чыга тургандай, сүрөт чыга тургандай, ыр чыга тургандай бир өтө жеңилдетип, анан сүрөттөрдү, видеолорду байыраак кылып бергенге эми аксакал кишилерден сурабастан азыркы жаштар өздөрү шымаланып кирип, азыр жана баягы жасалма эс дегенди колдонуп атышпайбы? Ошону да колдонушсун, иштешсин, туурабы? Анан буга мындай айтканда карт бланш азыркы жаштардын колунда. Сиздер да тайманбай киришкиле, актаандаш чыгаргыла. Эгерде мисалы үчүн ошо бийликте мисалы үчүн тигил же бул окуу китепке гана көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип атабы? Параллель чыгаргыла. Мен мына Европада көп жашадым. Абдан көп бири бирине атаандаш параллель окуу китеп, окуу курал жана жөн эле кошумча адабияттар көп экен. Эне тилинде, сөз эле аңдыш тилинде эмес, башка тилдерде дагы. Биз дагы ушундай жаңы агымды биз колдошубуз керек. Ошого ал эми эмне үчүн татаал жазылды, эмне үчүн көп маалымат болду дегенде, бул катаны биз мойнубузга алганбыз. Ал мындай болуп калды. Жанагы программа түзүп аткан учурда бизде 90 жылдарда алгач китеп чыгып атканда бир чоң маселе бар болчу. Ошол маселени мен көп жерде айтып жүрөм. Мисалы үчүн баягы 30 жылдардын тарыхы жөнүндө сөз болгондо биздин тарых факультетинин өзүнүн бүтүрүүчүлөрү деле, студенттери, мисалы үчүн Абдыкерим Сыдыков жана Эшеналы Арабай уулу, Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбек, ушулар жөнүндө үстүрт кээ бирлеринин фамилиясы айтылчу, алар эмне салым кошту, алар эмне үчүн репрессияланып кетти, алар жөнүндө эч айтылчу эмес да. Эгземенден бир агайыбыз сурачу, чоң чүй каналын курганда канча кетмен, канча бирөө колдонулган деп. Ошону билбегендерге 2 койчу. Ошонун алдында курман болгон. Мына Актобейитте азыр 137 киши чыкты. Анын ичинен 3-өө чехословакиялыктар экен, Кытайы бар, башка улуттагылар бар. Алар жөнүндө сөз жок. Мына маселе ушунда да. Энеса кыргыз каганатын бурмалап аткан, аларды биз кийин киргиздирдик. Ошолор жөнүндө мугалим билбей атса, мисалы үчүн мен окуп аткан учурда Башбек жөнүндө эч айтышпайбыз. Илимде бар болчу маалыматтар үзүл кесип. Мага эч ким Башбек жөнүндө айткан эмес. Мен студент кезинде. Кийин Башбек жөнүндө, биз Эранак жөнүндө көп маалыматтарды 1990-жылы кыргыз тарыхы кыскача энциклопедиялык сөздүк дегенди чыгардык. Эсир мына жыгылайын деп атканда чыккан бул китеп окуу куралы катары көп колдонулду. Аны Раматыл Бейше Урсанбеков агай экөөбүз жазганбыз. Аны биз басмага 89-жылы бердик. Цензура 1 жыл карады. Андан кийин кээ бир мисалы үчүн
сталинизм жөнүндөгү кээ бир макалаларды алып салды. Анан бирок акыры чыкты. Мына ошондон кийин 95 жылдарга чейин алгачкы китептер чыккыча ошол жанагы энциклопедиялык сөздүк мугалимдерге жакшы бир ого жол болуп кетти да. Мугалимдер жаңы маалыматтарды 90 жылдары өз алдынча ыктыяры менен Ала Тоо журналына чыккан же Кыргыздар деген китепке хрестоматиялык жыйнак болуп чыккан китептерди сатып алып, гезиттерден курап, кээ бир тарыхый инсандар жөнүндө жаңыча маалыматтарды окуу куралы жок беришти. Бирок окуу программасында алар бар эле. Анан алгачкы китеп оор болгондугу бир учурда ошо мугалим дагы билсин деп жазылган. Ал эми оор китепти чайнап берип, ашкылып, анын кээ бир гана бир үлүшүн окуучуларга кызыктуу кылып тартуулаган таланттуу мугалимдер да болду. Кээ бирлери жөн гана өзүнүн ишин ойлоп жаттамайга өткөндөр, алар албетте тарых сабагын жек көргөндөй деңгээлде өзүнүн балдарын кыйнашты. Бирок мунун өзү мисалы үчүн баары биздин тарых болуп атат, оорбу, азбы, көппү материалдар кыргыз тарыхы жөнүндө болуп атат да. Мисалы үчүн анда баягы орустун баланча падышалары, Московиян падышалыгынын баланча падышасы качан туулган, качан үйлөнгөн деген нерселер эмес да, өз тарыхыбыз. Ошон үчүн оор болсо дагы биздин тарыхыбыз чагылдырылган. Ал эми аны жеңилдетип, андан ары мындай жакшылап чайнап, жаңы деңгээлде окуу китеп жазыш жаңы муундун милдети. Агай, жана баштап кеттиңиз го экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндө тема. Мына азыр 9-майдын алдында турабыз. Согуштун уже 80 жылдыгы болуп атат. Анан согушту кандай эскеришибиз керек мындан ары? Жеңишти кандай эскеришибиз керек? Романтизациялоо эмнеге алып барат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Абдан Анан агай дагы бир суроону кымтый кетейин. Сиз ошо согуш туткандары жөнүндө көп айтып келесиз, коңгуроо кагып келесиз. Анан согуш туткундары дагы мындан ары кыргыз тарыхында кандай жазылышы керек? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Абдан жакшы. Бул биринчи баягы согуш жаңы бүткөн жылдары бул өтө кайгылуу жылдар болду. Мына азыр Нарынбек Алымкулов деген агайыбыз өзү кийинки эмгектеринде болжолдуу сандарды берди. Алгач Сталин учурунда бир 10-15 миллиондой киши өлдү дегенде айтылса, кийин ошо Брежневдин учурунда 25 миллионго чейин жеткирилип айтылды. Ал эми Горбачевдун учурунда 45-50 миллион киши өлдү дегендей маалымат келди. Ушулардын кайсынысы чын, кайсынысы жалган дегенде азыр баягы Сталинди ушундай колдогон бир топ дагы эле Орусияда бар. Алар курмандыктардын санын азайтканга аракет кылышат. Көп нерселерди киргизбегенге аракет кылышат. Ал эми объективдүү караганда согуштун түздөн түз майдандагы кыргындан тышкары эсирде андан дагы кыйчалыш. Мына элдин депортациясы деген бар да. Ал дагы согуштун курмандыктарынын бири. Орто жолдо канча киши кырылды. Анан согуштун алдында деп коебуз, иш жүзүндө экинчи дүйнөлүк согуш учурунда польшалык офицерлер советтер тарабына Кызыл армияга туткунга түшкөнүнө аябай сүйүнүшкөн экен. Биз аман калдык, кантсе дагы СССРдин негизги өлкөсү Славян Орусия деп. Аларды ошо улуу ата мекени согуш боло элек кезде эле, андан 1 жыл мурун Качун деген жергесинде кырып салбачы бар. Далайларын сүргүнгө Сибирге айдашты. Балтика боюндагы төбөсү ушунда бийик мыкты айдыңдар, сөзсүз эле аскерий кызматкар эмес, мыкты өз алдынча ойлогон кишилерди үй бүлөсү менен Сибирге айдашкан. Алардын далайы же Сибирде, же Орто жолдо кырылды. Ушулардын баары баягы согуштун курмандыктарына кирет. Ошондуктан баягы бир 45-50 миллиондой деген санды биз кайсы бир деңгээлде туура дешибиз мүмкүн. Германиянын өзүндө, немистердин өзүндөгү өлгөн кишилердин санына караганда биз жок дегенде эле 5 эсе көбүрөөк өлүм болуп атпайбы. Бул баягы аскердик өнөрү толук колдонбогондук. Мисалы үчүн согуштун алгачкы жылдарында бир
Солтообек Шаршенов деген Солтонгул Шаршенов деген агай бар эле. Ошол бир айтып калчу. 5 кишиге бирден мылтык берип айдашты деп. Ага көбүнчө майда элдердин өкүлдөрү орусча да жакшы билбеген аларды кыргынга уюштурду, жөн эле айдашты. Орто жолдон баягы согуш өнөрүнүн өз ара таймашы эмес, бул киши саны менен эле жеңебиз деген элди кыргынга айдаган учур болду. Ошондуктан советтик тараптан иши көбүрөөк өлгөндүгү ушул. Ошолордун баардыгын биз ачык айтыш керек. Анан согуш бүткөндөн кийин Сталин реалдуу түрдө кандай оор акыбал, кайгы болгондугун өлкө боюнча билет да. Албетте июнь айында жеңиш парадын өткөргөн символдук түрдө. Андан кийин Сталин учурунда белгиленген эмес да. Расмий түрдө парад кылып. Ал кийин гана Сталин өлгөндөн кийин анан муну тоталитардык мамлекет өзүнүн пайдасына көрсөтүш үчүн баягы кансыз согуш учурунда мамлекеттин кийинки мамлекеттин кубатын көрсөтүш үчүн шылтоолоп 9 майда өздөрүнүн улам жаңы аскердик куралдарын, техникасын көрсөтүп парадка айлантуу салт болуп калган да. Мына иш жүзүндө жеңген өлкөлөр жалаң эле Советтер Бирдиктиги эмес да. Башка өлкөлөр да. Алар ушул күндөрү эскерүү жөрөлгөсү деп ошо курман болгондорду эскерип аза бүтүү жөрөлгөлөрүн иш чараларын өткөрүшөт. Анан азыр болочокто да биз баардыгын басып алышыбыз мүмкүн деп өзөктүк куралын көтөрүп аскердик парадды өткөргөн ыймандуубу же эскерүү жөрөлгөсүн өткөргөн, тынч өткөргөн ыймандуубу, кайсынысы гумандуубу дегенде мен ошо эскерүү жөрөлгөсү жөнүндө мындай кубаттап айтаар элем да. Бизде дагы коомчулукта баардыгы түшүнгөндөн кийин ушуга өтүшөт го. Жөн гана калп эле баягы аскерди алып чыгып баягы кирпич менен, чекеси менен кирпичти жардырып көрсөтпөй, тек гана ошо бизде абдан көп жерде айтелдер бар. Ошол жерге барып, мисалы үчүн кыргыздар Куран окуп, ошол жерде ысымдарын атап, батырларын, жөн курман болгондорун баарын эскерсе, бул жакшы салт болот го деп ойлойм. Анан эми экинчи маселе, эскергенде дагы бизде ушундай окуялар болгон. Мисалы үчүн кайсы Туң районунда деди го, Совет учурунда баягы согуш учурунда курман болгон жана катышкан кишилердин эстелиги бир айылда тургузулган экен. Анан КГБнын ошол кезде кишилери келип туруп 2 фамилияны өчүрүп кетти деп айтышты. Кадимки эле бузуп. Себеби алар туткунга түшүп экен. Туткунга түштүңбү, демек сен дароо автоматтык түрдө душмансың деген бул Сталиндин жана сталинизмдин эң ырайымсыз бир нерсеси да. Иш жүзүндө ар бир инсан, ар бир адам өзүнүн жанын өзү кыйбашы керек. Ар бир инсан өмүрүн сактап калууга милдеттүү. Бул анын парызы. Мына туткунга түшкөндөр жанагындай куралы начар болуп, жарадар болуп, ар кандай шартта туткунга түштү. Балким алардын кайсы бир кол башчылары аларды сатып кетип, Хрущевго алдырып койду. Ошондой дагы орус кол башчылары чыккан. Анан ошондо жөнөкөй карапайым жоокер үчүн эң башкы нерсе тирүү калуу. Ошо алар концлагердин азаптарын, тозокторун өткөрүп, алардын ичинде көтөрүлүшкө чыгып, партизандык кыймылдарга катышып, антифашисттик кыймылдарга катышып, жүз жарык келсе дагы сен туткунга түшкөнсүң деп Сибирге айдашкан. Ошондойлордун биринин тагдыры жөнүндө мен сиздерге өткөндө китебиңиздерге жазгам. Абдрахман Алиев деген аксакал жөнүндө. Ал жылы сөз айтпай кетти. Анын ысымы эч бир эстеликтерде жок. Ошондой эле келип өзүнүн далилдей алган кайра сыймыктуу ардагер катары сыйланып жаткан өтө аз киши бар. Мунун өзү туткундарга карата биз советтик ырайымсыздыкты азыр дагы улантып жатабызбы деген маселе бар эле. Агай, ушул былтыр ушул декабрь айында 2024-жылы мыйзам долбоорго кол коюлду го, репрессия боюнча. Анан былтыртан бери эле сиз айтып жүрөсүз, ушул мыйзам долбоорго согуш туткундары кирбей калды деп.
мындан ары ошо согуш туткундарын актоо үчүн, алардын ысымын кайтаруу үчүн эмне кылышыбыз керек? Албетте биз коомчулукту агартышыбыз керек. Коомчулук аркылуу депутаттарды да агартышыбыз керек. Депутаттарда дагы абдан акылдуу, зеректүү баягы бекенчил инсандар бар. Тек гана бул маселени алар түздөн түз өзүнүн үй бүлөсүнө тиешелүү болбогон үчүн байкабай жүрүшөт. Андан тышкары согуш туткундарынан тышкары дагы бир топ бар. Ал жана депортацияланган элдердин укуктары деген. Алардын мүлктөрү таптакыр берилмек түгүл. Мисалы үчүн Месхет түрктөрү деп коет, Ахыска түрктөрү деп коет. Грузияда Муцхети деген жер бар. Ошол жердеги түрктөр дагы бизге айдалып келген. Аларга такыр жер берилген эмес, кайтарылган эмес. Ыктыярдуу барып гана жашаган анча мынчасы бар. Көпчүлүгү Орусиянын башка аймактарында, Борбор Азияда, Түркияда жашап жүрүшөт да. Кырым татарларына дагы совет учурунда уруксат берилген эмес. Алар 89-жылы 1989 Москвада чоң демонстрация уюштурушуп, аларды камап жаман жазалашкан. Ошолордун укуктары дагы учурунда эске алынган эмес. Эгемен Украина аларды колдоду. Депортацияланган элдердин укуктарын дагы биз кыргыздар депортацияланбай калдык эле деп мындай кайдыгер болбостон өзүбүздүн башыбызга келгендей кылып көтөрүш керек. Мына улуу үркүндө эле иш жүзүндө биз үчүн өтө чоң кайгылуу окуя болду да. Сыймыктуу улуттук бошону көтөрүлүш болду. Ал кандуу жазалангандан кийин гана улуу үркүн башталды. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ошол кайгылуу барагын эскерип жатып, башка элдердин кайгылуу барактарын дагы өз тарыхыбызда ынанымдуу, адамгерчиликтүү эскерип жазышыбыз абзел. Дагы бир категория бар, дагы бир түрү бар. Бул согуш учурундагы жанагы эмгек майданы, эмгек фронту, эмгек армиясы деп аталып, ар кашка аталып жүргөн бир түрдөгү запкы жеген элдер. Алардын көпчүлүгү бул Эдил, Волгадагы немистер болгон, андан башка майда элдердин өкүлдөрү Балтика боюнан, Польшадан, башка жактан, Бессарабиядан кошулган элдер. Ошондой эле Борбор Азиянын өзүнөн дагы мурда ата бабасы байыдан, манаптан чыккан деп туруп, ошол жака жиберишкен. Аты жакшы эмгек армиясы, туурабы? Бул баягы Уралдабы, Сибирдеби оор шахталарда иштеп, мындай қан майданга жардам берип атат да. Бирок заты жаман. Себеби аларга түрмөдөгүлөрдөй, гулагдагылардай мамиле кылышып, жакындарына кат алып кат беришүүгө уруксат беришкен эмес. Эмне үчүн? Алар эмгек армиясынын көзөмөлүндө. Алар эркин кишилер. Аларды соттодуң деген эч кандай соттук нерсе жок. Тек гана эмгек армиясына жиберилесиң деп бүркүчөтүп эле бюрократтык ыкма менен жиберишкен. Алар дагы кийин ошо өздөрүнүн эч кандай кенемтесин алышкан эмес. Булар дагы миллиондоп саналат. Ушулардын арасында дагы канчасы ың-жыңсыз дайынсыз өлгөн. Себеби алар өлгөндүгүн катташкан эмес. Ал эми мисалы үчүн азыр интернетке Германиянын ар башка лагерлеринде өлгөндөрдүн сандарын сүрөтүнөн бери жарыялап атпайбы? Бул эмгек армиясында өлгөндөрдүн лагердик иштери азыр дагы КГБнын кара сандыгында элден жашырылып келет. Мына Орусия дагы бир 40 жылдар кечеңдете анан ачабыз дейишти окшойт. Ушунун өзү адамзатка каршы кылмыштын бир түрү. Эс тутумубузду жаңыртыш үчүн биз ошо эмгек лагеринде болгондорду, ал жерде курман болгондорду дагы гулагда курман болгондор сыяктуу эле тең ата изилдешибиз керек. Согуш туткундарынын өзүн дагы өзгөчө жакшы категория менен аларды ызаттап эскериш керек. Дагы бир маселени жакында козгошту. Бул Баткендеги салгылашууларга катышкандар. Биз дагы согуштун ардагери катары каралышыбыз керек деп мен толук колдойм. Себеби баягы исламга таянган бул согушчандар, жоочулар бизге уруксаты жок келип согуш ачты да. Аларга каршы мекенди, чек араны кайтарып согушту. Демек аларды дагы
согуштун каармандары катары биз ушундай сый урмат менен карашыбыз керек. Агай, эң акыркы суроом болсун. Мына мен билгенден сиз ошо аты жөнүңүздү биринчи өзгөрткөн, балким билбейм, мен тааныган эле сиз Тынчыкбек Чорот Тегин дегенди алып жүрөсүз. Анан азыр дагы ушул суроо аябай жаралып актуалдуу болуп атат. Ошол жөнүндө өз оюңузду айтып кетсеңиз. Абдан жакшы. Биз жакында эле депутаттар менен өзүнчө жолугушуу болду. Сыртбай Мусаев деген тилчи агайыбыз бар. Ошол 89-жылкы мамлекет тили жөнүндө мыйзамдын долбоорун даярдаганга жардамчы болгон адис тилчи да. Ошол киши да катышты. Биз дагы катышыптык. Анан бул Кыяс молда Казымов агайын да катышты. Депутаттарга биз ынанымдуу айта алдык, тегин деген сөздүн өзүн сакташ керек деп. Бул 1989-жылдын 23-сентябрындагы мыйзамдын беренелеринин бири болчу. Ошол мен анда жаш окумуштумун, эч кандай депутат эмесмин. Ошону жүрөгүм менен кабыл алып, чыгармаларымда ошо Чорот Тегин деп илимий дагы публицистик баардык чыгармаларда жазып жүрдүм. Бирок ошол мыйзамда бир кемчилик бар болчу. Тегин дегенде өзүнүн атасынын атына гана кош деп. Себеби ал кездеги депутаттардын көпчүлүгү, мисалы үчүн Асанов, Асан Асанович деген сыяктуу бол өзүнүн атасын деле отчество жана фамилия катары колдоно бергендер болчу да. Алар Тегин дегенди өзүнүн атасына гана жалгаштыр деген мен кабыл алган жокмун. Себеби менин атам Кадыр Мамбет. Атамды дагы мен урматтайм, бирок чоң атамдын ысымы кыргыздын Байыртадан келген ысымдардын бири катары сакталышын кааладым да. Ошентип Чорот Тегин деп жаздым. Азыр ошо депутаттарга түшүндүрдүк. Эми тиги Самый Кожо мырза дагы макул болду. Биздин ишибизди, түшүнүгүбүздү кабыл алды. Эми Тегин, ал Теги деп сунушталып аткан, антпей эле Тегин дегенде мыйзам долбооруна кайрадан фамилия катары, демек атасынын атасы эмес, чоң атасы же андан жогорку бабасынын ысымы катары фамилияга ыктыярдуу жайгаштырууга уруксат ачылып жатат. Мен ушуну толук колдойм. Бул жобону азыркы президент Садыр Жапаров дагы колдогонуна мен ыраазылыкты Facebook аркылуу билдирдим. Тегин дегенди сактап калыш керек. Швили, Зия, Заде, жанагы Зоода ушул сыяктуу кээ бир элдердин баягы фамилия жаратуучу компоненттери бар да, антропоформанттар. Ошол сыяктуу эле бул кыргыздыкы болуп, бизге атаандаш катары жаралып кала берет. Ушуга мен абдан ынанам. Бул биз үчүн өтө керектүү, жакшы багыттагы депутаттык чечим болот деп ойлойм. Бирок азыр албетте мен биринчилерден болгондурмун, бирок биринчи болгон эмесмин. Ана Казат Акмат деген бул Топчубек Кожомберди, Кудайберген Тегин, анан дагы ушундай тегиндер көп болду. Эң мыкты акын досум бар, Кожогелди, Кул Тегин, абдан көп окумуштуулар. Кээleri Тегин деген 90-жылдары жайгаштырып, анан кийин алып салгандары болбу. Мисалы үчүн баягы Түндүк Кыргызстандын Орусияга каратылышы деген китеп чыкканда Өмүрбеков деген агайыңыз, маркум агайыңыз Өмүрбек Тегин деп колгогон. Ушундай эле көп болгон. Эми могу мыйзамдык жаңы мүмкүнчүлүк менен бул андан ары бекемдейт деп ойлойм. Ошол мыйзамга ылайык биз дагы буюрса башка баардык замандаштарыбызга ушул жаатын эске ал деп үндөп кетебиз. Буюрса бул биздин бул Тегин деген бир кезде Ханзада деген сөз болгон. Ал биз азыр жаңы мазмун, жаңы маани менен берип атабыз. Андайлар көп. Мисалы үчүн мырза деген бир кезде Эмирзада деген сөз болгон. Баары тең мырза болгон эмес. Мына орустар деле господин дегенди азыр баарында колдонушат. Мурун жөнөкөй баягы карапайым дыйкандарды эч ким господин дечү эмес да. Көрдүңөрбү? Жаңы сөз. Сэр деген сөздү деле азыр тиги аңыз тилдүү көп өлкөлөрдө баардыгына колдоно берет. Илгери сэр деп айрым титулдун ээсине гана айтылчу турабы? Ооба. Агай, чоң рахмат келип убакыт бөлүп бергениңизге. Урматтуу
биздин көрүүчүлөр, угуучулар. Эсимде подкастында бүгүн тарыхчы Тынчтыкбек Чуротегин агайыбыз болду. Дагы бир жолу ыраазычылык. Балким көрүүчүлөргө айта турчу сөзүңүз болсо, камераны карап айтып койсоңуз дагы болот. Рахмат урматтуу замандаштарыма. Ушу ким сиздерде ушу эсимде подкастында башка жакта да чыкса дагы сүйлөсө дагы алар ушу атаандаш көп багыттуу маалыматтарды өз алдынча издеңиздер деп чыгышат. Мен да ошондойлордун биримин. Мен айткан кайсы бир жөрөмөлдөргө ынанбашыңыздар мүмкүн. Ал үчүн дагы алкыш айтам. Демек, сиздер өз алдыңыздарча иргеп көп адабиятты караңыздар. Анан көп тилдүү адабиятты караңыздар. Буга мүмкүнчүлүк азыр түзүлүп атат. Жанагы Google котормо деген сыяктуу тиркемелер да жардам берип атат, бирок ушу өзүбүздүн жаштарга мен Чыңгыз Айтматовдун осуятын айта кетким келет. Эң кеминде 4 тил. Бири эне тилиңиз болсун, андан башка 3 чет тилди үйрөнүңүз деп айтарым. Сиздерге терең ыраазычылык билем. Ал эми эсимде аянтчасында мындан аркы албан ийгиликтерди каалайм. Рахмат.